шашып ушуп эле жумушка кирип кетпестен эртең менен туруп биринчи өзүбүздү күзгүгө карап, жаным, мен сени ушунчалык жакшы көрөм, билесиңби? Мен сени менен сыймыктанам, сен аябай сонун кызсың, сен азаматсың. Карачы, сен ушунча нерсеге чыдап келипсиң, сага медаль бериш керек. Карачы, сен колуңдан баары келет, жаным десе. Мен сени менен сыймыктанам. Мен сени жакшы көрөм. Деп өзүбүзгө күзгүгө карап айтып, күзгүгө караган сайын, жаным, күндөн күнгө сулуу болуп кетасыңбы? Кыйынсың, кыйынсың. Сен колуңдан баары келет, мен сага ишенем. Деп өзүбүзгө ушундай сөздөрдү айтабыз эми. Бирөөдөн күтпөйбүз, эч кимден күтпөйбүз. Эгерде өзүбүзгө ушундай сөздөрдү айтпасак, эгерде өзүбүзгө өзүбүз сүйүү бербесек, кыздар, анда бирөөдөн сүйүү күтпөй эле коелу, бирөөдөн уважение, урмат күтпөй эле коелу. Себеби биз өзүбүздү өзүбүз сыйлабай жатпайбызбы, өзүбүздү урматтабай жатпайбызбы? Мага боло берет, деп, деп өзүбүзгө албаган нерсени бирөөлөргө көтөрүп барабыз, Мисалы, бирөө той кылып атат, чоң себет, же болбосо день рожденияга бирөөгө конокко кетип атабыз. Өзүбүз жебеген нерсени, өзүбүзгө ушуну ыра көрбөйбүз. Ушул адамга көтөрүп барабыз. Өзүңө сонун шакек көрдүң, же болбосо сөйкө көрдүң, же болбосо көйнөк көрдүң. Аны өзүбүзгө албайбыз. Себеби өзүбүздү баалабайбыз да. Жок, бүгүн Айгүлдүн туулган күнү экен, ушул сонун көйнөктү алып берейинчи, ушул кийсинчи деп ушуга көтөрүп барабыз. Же болбосо букет көтөрүп барабыз. Өзүбүзгө өмүрүбүздө бир букет албайбыз, өзүбүз үчүн атайын. Бирөө үчүн не жалко көтөрүп барабыз. Эмне себептен? Уят, жакшы көрүнүш керек, жаман кыз болуп калбаш керек, жаман ойлобош керек, өзүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Акчабыз жок болсо деле карызга алып барышыбыз керек. Эмне себептен? Ушул Жазгүл алып келиптир десин деп. Жок, болду, стоп. Бирөө үчүн жашаганды токтотобуз. Публика үчүн жашаганды токтотобуз. Акчаңыз жокпу, барбай эле коюң, эмне десе дей берсин. Ит үрөт, караван кетет. Айтып кала берет. Ошол өзүңүзгө көптөн бери ала албай жүргөн нерсеңизди өзүңүзгө алыңыз. Өзүңүзгө хотя бы бир букет гүл алыңыз. Хотя бы бир штук гүл алып, өзүңүздү сүйүндүрүңүз. Өзүңүзгө бир букет гүл алыңызчы, канчалык сүйүнөсүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы самооценка, самоценность деген. Самооценка деген эмне? Самооценка биз өзүбүзгө берген баа, биз өзүбүздү кандай баалайбыз? Самоценность деген бул деген биз өзүбүздү канчалык деңгээлде жакшы көрөбүз. Өзүбүздү жакшы көрө алабызбы? Самоценность деген ушундай да, экөө самооценка, самоценность экөөнүн мааниси башка-башка. Биз самооценканы биз өзүбүз эле мен самооценкам жогору, мен мыктымын, мен азаматмын деп кантип баалайбыз? Же болбосо мен самооценкам төмөн, жок, мен колумдан эч нерсе келбейт, жок, мен мага караганда Айгүл жакшы, мага караганда Назгүл жакшы деген сыяктуу, биз өзүбүздү кантип баалайбыз? Биз төрөлүп эле мен самооценкам жогору, мен самооценкам төмөн деп ажырата албайбыз да. Ошондуктан дагы эмне кылабыз? Бала кезибизге кайтып келебиз, канча аракет кылбайлы, канча жашта болбойлу, но баары бир биз артка кайтабыз, балалыкка кайтабыз. Эмне себептен деген болсоңуздар, бизди самооценкабызды мисалы төмөнбү, жогорубу кантип билебиз? Кантип баалайбыз? Бизди самооценкабызды биринчиден ата энебиз баалайт. Бала кезибизден бизди бир нерсе жасадыкпы, бизди мактадыбы, сен азаматсың, мен сени менен сыймыктанам дегенде биздин самооценкабыз көтөрүлдүбү? Же болбосо бизди наоборот, акылы жок, сен акылың иштебейт деп бизди принижать еттиби?
биздин самооценкабызды төмөн кылдыбы, же болбосо окуудан 5 алып келдик, о Азаматсың кызым 5 алыпсың деп мактап бизди самооценкабызды көтөрдүбү, же болбосо ушу сабактан 5 алып келдик, 5 эле алдыңбы, 5 плюс менен алсаң болот эле го деген сыяктуу. Көрдүңүздөрбү, бул жерде мына ата энебиз биздин самооценкабызды, биринчи биздин самооценкабызды ата энебиз баалайт, апабыз атабыз, же болбосо ким бизди өстүрдү. Кээ биркилер ата энеси менен өскөн эмес да. Эми ар кимде ар кандай ситуация болгон, бирок ошол биринчи бизди баалаган адамыбыз ата энебиз. Андан кийин экинчи бизди ким баалайт? Биздин жакындарыбыз. Жакындарыбыз ким? Биздин айланабыз, чоң ата, чоң эне, тайта, тайне, эжебиз, байкебиз, инибиз, кошунабыз, курбуларыбыз, айтор биздин жакын окружение ким? Бизди айланабыз да. Айланабыз бизди баалайт. Мисалы окууда жанагындай олимпиада болду, олимпиада болуп экинчи орунду алып калдың, анан бирөөсү айтат: ой досум Азамат, сен экинчи орунду алдың, мен сени менен сыймыктанам. Же болбосо эжекебиз, мугалимибиз: Азаматсың, сен экинчи орунду алдың деп бизге ушинтип самооценкабызды көтөрөбү? Же болбосо экинчи орунду деле аласың, үйгө келип: апа, мен экинчи орунду алдым мына ушу олимпиададан. Эми элестетиңиздер, ушунча адамдын арасынан экинчи орунду алып атасыз, атаңыз же апаңыз айтып атат: неге экинчи орунду аласың? Биринчи орунду алсаң болмок. Сен башың жакшы иштебейт да, мен сага айтканмын, оку, ушу сабагыңды оку, даярдан дегенмин. Сен уккан эмессиң да. Эгерде мен айтканымды кылганда сен биринчи орунду алат элең деп биздин самооценкабызды төмөн түшүрүп коет да. Вот көрдүңүздөр, кантип биздин мына жакындарыбыз же болбосо ушул тайнебиз, тайтабыз, айтор жакындарыбыз биздин самооценкабызды жогору же төмөн түшүрөт да. Ушул аркылуу биз андан кийин гана үчүнчү өзүбүз анализдейбиз да. Ушуларга карап, ата энебиз бизге кандай мамиле жасады, андан кийин жакындарыбыз бизге кандай мамиле жасады. И вот андан кийин биз уже мындай башыбызды иштетебиз дагы. Мен ушул олимпиадада экинчи орунду алганда мени мактаган, же болбосо мени мактаган эмес, наоборот эле мени урушкан: келесо биринчи орунду алсаң болот эле деген сыяктуу сөздү укканмын деген сыяктуу. Вот бул жерде самооценкабыз жогорубу же төмөнбү? Андан кийин гана ушуларды анализдеп туруп биз өзүбүзгө баа беребиз да. Мен мыкты кызмынбы же мен жаман кызмынбы? Көрдүңүздөрбү? Ушуларды карап туруп, биз жакындарыбызды карап, чоңдорубузду карап, айланабызды карап, бизди кантип баалап атканын карап туруп, ушуну анализдеп, андан кийин гана биз өзүбүзгө баа беребиз да. Акыркы биз өзүбүзгө баа беребиз. Ошол моментте биз ушуларды анализдеп туруп, андан кийин өзүбүзгө баа беребиз. Түшүнүктүү болдубу? Мына мисалы самооценка бизге дагы кантип таасирин берет? Бул жерде 2-3 триместр беременности апабыздын курсагыбызда жатканда, эгерде апабыз стресс, депрессияда жүргөн болсо, бул жерде дагы балага самооценкасы төмөнүрөөк болуп калат. Вот көрдүңүздөрбү, даже ушул курсакта алынган травма болуп атат, канчалагын айттым сиздерге. Даже курсактан алган травма болсо, даже бул курсакта, апабыздын курсагында жатканда, эгерде апабыз стресс, депрессияда жүргөн болсо, анда биздин самооценкабыз төмөн болот. Ошондуктан мына даже апа стресс, депрессияда жүргөндө, көп негатив ойдо жүргөндө, во время беременности, боюнда бар учурунда, бул жерде бала даже оорукчан болуп төрөлүп калат, отклонениясы менен болуп төрөлүп калат. Азыр мында карасаңыздар, өтө даже чоң адам эмес, даже кичинекей наристе төрөлгөн балдар дагы уже 1-2 жаштан кийин кандай бир оорулар менен ооруй баштайт. Эмне себептен уже фундамент курсакка салып койгон. Апасы стресс, депрессияда негативтерди ойлоп жүргөн. Вот барып балага ушундай таасирлерин берет. Андан кийин мына бала кезибизде бала өзүнү апасы аркылуу өзүнө баа берет. Айтып кеткендей, 5 алдыңбы? О, Азамат, мен сени менен сыймыктанам. Менин балам, менин кызым 5 алыптыр.
дейт, же болбосо 5 алдыңбы, 5 плюсу менен алсаң болот эле деп. Ушул көрдүңүздөр, бизди апабыз баалап атат да. Кантип баалайт ошо бизди? Мисалы өзүңүздөрдүн балдарыңыздар болсо, мындай балдарыңыздарды карайсыздар дагы, уже курсагы ачып калды, бул баламдын курсагына тойгузуш керек, же болбосо бул суу ичкиси келип турат деп биз уже баланы карап туруп, өзүбүздүн балабызды карап туруп анализдейбиз да, балабызга баа беребиз да. Бул чөтө азыр менден бир нерсе сурагысы келип турат, бир нерсени сурай албай жатат, мага бир нерсени айта албай жатат деп уже биз балабызды мындай карайбыз дагы. Чөтө бул бир нерсе жасаган окшойт, менден бир нерсени скрывать этип атат деген сыяктуу биз балабызга карап туруп эле уже балабызга баа берип коебуз да. Бала аны сезет. Мисалы бала, жана кичинекей баланы биз чоңойтобуз да турабы, биз билебиз канча убакта примерно плюс-минус баланын курсагы ачып калды, балам курсагын тойгузуш керек, же болбосо уже кийимин алмаштырыш керек деген сыяктуу. Ушундай уже балабызды билип калабыз да, билебиз. Ушул сыяктуу биз деле ушундай кылабыз, ата энебиз деле ушундай кылып бизге баа берип келген да. Карап туруп бир аз мурду куюлуп калдыбы же бир эки жөтөлүп калдыбы, уже дары бериш керек экен, же болбосо уже вообще жөтөлүү болбой калды, больницага алып барыш керек экен деген сыяктуу биз ушинтип баа беребиз дагы. Балабызды карап туруп уже балабызды баалайбыз да состояниясына. Ушуга карап туруп, мисалы ушул жөтөлүп калган болсо, мен сага айттым мороженое жебе дедим, же болбосо мен сага айттым муз дагы ичпе дедим деп аны урушабыз, же болбосо жанагындай акырындык менен түшүндүрүп айтабыз да. Балам, көрдүңбү, эгерде сен ушул мороженени жебегениңде сен ушундай тамагың ооруп калбайт эле, жөтөлүп калбайт элең балам, кийин ушундай кылбагың макулбу деп ушинтип түшүндүрүп айтканда бул балага түшүнөт да, восприятие болот. Биз эмне кылабыз? Көбүрөөк урушабыз, көбүрөөк урушканда, салыштырганда көп салыштырабыз. Карасаң, мисалы кантип салыштырабыз, кантип урушабыз? Бир жака жөнөп кетип атабыз, балабызды, кызыбызды кийинтирип койдук. Эми бала да пока өзүбүз кийинип чыкка чейин бала бир аз кийимини жаман кылып алды. Эшикке чыкты дагы чуркап туруп бир жыгылып түштү, үстү чаң болуп калды, же болбосо шоколад жеп, же болбосо мороженое тамызып алды, тийгизип кийимини так кылып, короче, кир кылып алды да. Бул жерде биз эмне кылабыз? Урушабыз. Карачы, мына туруп турсаң болбой белем, мен сага айттым эле, мына үстүң жаман болду, эмне кылабыз эми деп, короче, баланы по полной урушабыз да. Же болбосо биз уруш эле келе, жана үйүздө бирөөлөр менен, жакындарыбыз менен жашаган болсок, карачы ана кызыңды үстүнө өлтүрүп туруп, уй деп антип чоң энеси ушинтип айтып койсо, бала эмне кылат? Все дейт да, болду дейт. Мына андан кийин эжеси же болбосо байкеси мына ушун карасаң, мына ушундай кылып коюптур деп аны стыдить этет да, уяттандырат да, аны уят кылат да, мындай айткандачы. Же болбосо үстөн күлөт, шылдыңдайт, сен эми каласың, эми барбайсың, эми сен үйдө отурасың деген сыяктуу ушинтип шылдыңдай баштайт да. Бул жерде баланын уже самооценкасы төмөн түшөт. Ал аны атайын кылган жок да, ал бала да эми ситуация ушундай болуп калды. Вот көрдүңүздөр, ушундай ситуацияларда дагы баланын самооценкасы төмөн түшүп калат. Вот мына 1,5 жаштан уже бала мындай били баштайт да, ажыратып баштайт. Вот эгерде ушул мына 1,5 жашта ушундай ситуация болгон болсо, бул жерде уже бала бул жерге запись кылып калат, бул нерсени денеси сактап калат. Ушул өзүнү уят сезип, өзүнү жаман сезип, ушундай сезимдерди денеси дагы сактап калат. Бул жерде уже месиге запись болуп калат. Кийин бара бул уже установка болуп, уже адам чоңойгондо бул нерсе уже жанагындай жашоосуга минус келтирет да, жашоосуга чоң таасир тийгизет. Мен колумдан келбейт, мен акылым жок, мен жакшы кийине албайм, мен ушундай бир нерсени алсам жаман кылып коем деген сыяктуу ушундай ойлор пайда болот да. Вот. Мына 3 жаштан кийин балада мындай сепарация башталат да. Балада кантип сепарация башталат? Мен өзүм жасайм. Жок, мен өзүм кийем, мен өзүм тамак жейм, мен өзүм деп калып, бала көбүрөөк өзү аракет кылганга
аракет кылганы жасайт да. Бул жерде ата эне ушуга уруксат бериш керек да. Мисалы кээ биркилер чоңоюп калса деле, кээ балам өзүң эле бетиңди жууп кой, сен таза жуубайсың, кээ колдоруңду жуам, мен өзүм жуам, сен таза жууп албайсың. Мына 3, 4, даже 5 жашта, 6 жашта, кээ бирки 6 жаштагы балдарын да ушу кичинекей баладай мамиле кылышат да. Аларда уже сепарация жок да. Мен өзүм кийгизсем, өзүм деп апасы ага уруксат бербейт да, мүмкүнчүлүк бербейт, мындай айтканда мүмкүнчүлүк бербейт. Бала эмне кылат? Өзүм тамак жейм, өзүм барам. Жок, сен барба, мен өзүм деп, же бир нерсе тамак жасап аткан болсоң, мен дагы жардам берейинчи, мен деген убактысы болот да, ошол момент болот. Бул жерде балага бир аз боштук бериш керек да, мындай ошону өзү жасаганга возможность бериш керек. Жок деле мен өзүм сени тойгузом, курсагың тойгузом деп эле мынтип оозуга салып, өзүм сага жедирем, өзүм сага суу берем деп эле өзүм кыла бербестен, бул жерде эгерде өзүм деп ата энеси, апасы ага уруксат бербеген болсо, бала кийин чоңойгондо ушу апасыны апам билет, апам айтат, апам айтса андан кийин жасайм деген вот ушул жерде бала өзү тандоо жок болуп калат да. Апасы эмне десе ошол болот. Кийин уже чоңойгондо жумушка кирген болсо, жумушчулары, коллегалары эмне десе ошону аткара берет да. Бул привычка болуп калат да. Эмне себептен? Себеби ага бала кезинде ага андай мүмкүнчүлүк берилген жок. Мындай балдар баардыгына удобный болуп калат да. Баардыгына удобный болот. Бул бала кезинде ага выживать эткенге жардам берет, но чоңойгондо бул нерсе өтө баардыгы удобный болом. Элестетиңиздер, баардыгы удобный болуп, баардыгыга жагынып жүрсөңүздөр, алар эмне кылат? Сиздерди колдонуп, бутуну мынтип арчып, бутуну монтип үстүңүздөргө тепсеп, бутуну арчып кете берет да. Себеби анын жумушу бүткүчөйүн, ал өзүнүн выгодасы бүткүчөйүн сиздер менен колдонот да. Бул жерде мисалы кандай 3 жашка чейин бала апасыдан баа күтөт. Аны апасы баалайт 3 жашка чейин. Себеби 3 жашка чейин көбүрөөк апасы балага көңүл бурат. Вот 3 жашка чейин баланы апасы баа берет. 3 жаштан кийин бала уже өзү носкисин кийип, өзү штанын, футболкасын кийип, өзү көчөгө чыгып, өзү бетини жууп, колун жууп, ушинтип өзү тамак жеп баштаганда биз кантип баалайбыз? Балам азамат, карачы, менин балам ушундай сонун, өзү носкисин кийип алыптыр, айнан сага садага болуп кетейин сенден деп айтат. Бул жерде бала уже дейт, мени мактап атат деп ушинтип самооценкасы жогорулайт. Эгерде носкисини мындай неправильно кийип алса деле, туура эмес кийип алса деле, балам өзү аракет кылып атат деп аны мактап коет да. Кээ биркилер, мына тетири кийип алыпсың, мынтип кийсең болот, бер мынаяка, өзүм кийгизем деп аны урушат. Бала аракет кылып атат, анын аракет кылганы бааланбады, аны наоборот кайрадан критикалап урушуп койду. Бала айтат, менин колумдан эч нерсе келбейт дейт да. Ушундай түшүнүк калып калат. 3 жаштан кийин ал уже апасыдан бир аз азыраак күтөт дагы. Мына 3 жашка чейин мына бала карап турат да, апасын ушундай карап турат. Носкисин кийдиби, тамак жеп атабы, апам мени мактайбы, мактабайбы, апам мени жакшы кыз дейби, дебейби, апам мени жакшы бала дейби, дебейби, апам мага кандай баа берет деп апасына карап турат. 3 жаштан кийин бала уже атасыны карайт. Атасыга көбүрөөк жагынганга аракет кылат. Ата карачы, ата деп уже 3 жаштан кийин ал апасыдан атасыга көңүлү бурулат да. Мисалы ушул грамота алып келди. Ата, кара, мен грамота алдым деп мактанып, ушинтип сезимдер менен келсе, атасы грамота дагы аласыңбы? Мисалы окууну бүттү дагы, грамота менен бүттү, диплом менен бүттү. Бул жерде жанагы атасы айтып атат да, грамота дагы аласыңбы, андан көрө алтын медальга бүтсөң болмок эле деген сыяктуу. Же болбосо мына сертификат эле алыпсың, андан көрө диплом алсаң болмок эле деген сыяктуу. Вот көрдүңүздөр, бул жерде кантип биз баасын көтөрөбүз.
Ушинтип бизде жанагындай 3 жашка чейин апасыдан баа күтсө, бала 3 жаштан кийин атасыдан көбүрөөк баа күтөт да. Вот көрдүңүздөрбү, кандай чоң роль ойнойт. Мына баардык нерсе, баардык фундамент биздин уже бала кезибизден куюлуп келген да. Ушул фундаментке кийин биз үй курабыз да. Уже жашообузду монтип этап менен кете беребиз да. Эгерде бизди ушинтип акылдуу кызым, азаматсың деп ушинтип мактап бизди, карачы сонун мен билет элем, мен сага ишенет элем деген ушундай сөздөрдү көбүрөөк уккан болсок, бизде самооценкабыз жогору болот да, мындай өйдөрөөк болот. Биз өзүбүзгө ишенебиз. Менин колумдан келет, мен баары бир ушуну жасайм, мен азаматмын, мен мыктымын деп ушинтип любой нерсени жасап кете беребиз да. Эгерде ушундай бизди көбүрөөк салыштырып, көбүрөөк урушуп, ушинтип эмек кыла берген болсо, биздин уже самооценкабыз төмөн, биз удобная болуп калганбыз да. Удобный болуп, ар кимге жагынып, өзүбүзгө жакпай турса деле, ушуну кылгыбыз, аткаргыбыз келбей турса деле, биз удобныйбыз да, биз ага үйрөнүп калганбыз. Биздин самооценкабыз төмөн да. Мага боло берет. Мага боло берет. Мына мисалы салыштырат, вот карачы, мына карасаң, мына көйнөгүңдү өлтүрүпсүңбү, ушинтип деле кийесиңби, бир тазараак жүрбөйсүң же, тамак жеп, чачпай жечи, мындай чачпай нормальный жесең болот деп ушинтип ушундай сөздөрдү уга берсек, менин колумдан эч нерсе келбейт. Жок, мен жасай албайм деп уже чоңойгондо бир жумуш баштайын десең, же болбосо бир курс сатып алдың, анын аягына чыкпайсың, же бир китеп баштадың, же бир жумуш баштадың, анын аягына чыкпайсың дагы, жок деп таштап кое бересиң, менин колумдан келбейт деп ушинтип жүрө бересиң да. Вот себеби фундамент уже курулуп койгон да. Ошондуктан эми эгерде сиздердин самооценкаңыздар төмөн, өзүбүзгө суроо беришибиз керек да. Чего я стою? Мен эмнеге татыктуумун, мага боло береби? Же болбосо жок, мага болбойт. Мен буга татыктуу эмесмин. Мен колумдан эмне келет? Вот что я могу? Мен эмне жасай алам? Мен бар жокту жасай алам. Мен колумдан келетпи? Же болбосо жок, мен колумдан келбейт, мен колумдан эч нерсе келбейт, мен андай нерсе жасай албайм. Тазагүлдүн колунан келет, ал мыкты жасайт, жок, бирок меникиден келбейт да. Көрдүңүздөрбү? Мен эмне жасай алам? Өзүңүздөргө суроо бериңиздер. Мен эмнеге татыктуумун? Мен эмне жасай аламын? Что я должен? Что я должен? Кантип алып жүрөм? Мен өзүмдү кантип алып жүрүшүм керек? Кээ биркилерде самооценкасы кантип түшөт? Ата энеси ажырашып кеткен болсо, мисалы ата энеси ажырашып кетти, кээ бирки балдар ойлойт, мен жаман бала болгонмун жаман кыз болгонмун эгерде мен жаман кыз болбой, мен жакшы кыз болуп, ата энемди угуп жүргөнүмдө ата энем ажырашып кетпейт эле деп ал өзүнү күнөөлөйт да. Себеби бул ажырашуу балага өтө оор болот да, өтө оор болот. Эми эркек бирөөсү бир аял алып алат, аял балким бирөөгө турмушка чыгып алат, бирок ал балага өтө кыйын болот да. Бул жерде дагы ошо ажырашкан семьяда өскөн балдар, кыздар самооценкасы өтө төмөн болот. Эмне себептен? Себеби алар удобный болот, алар ар кимге көз каранды болот да. Ар кимге көз каранды болот. Мындай балдардын самооценкасы төмөн болот да. Мисалы жанагы мындай полноценный семья, анан атасы же болбосо апасы жок болгон болсо, эми любой адам өзүнү ущербный сезет да. Кандай ущербный сезет? Эгерде атам болгондо, мисалы баланы уруп койду же болбосо кызды зордоп, ушинтип жакындары зордоп жүрөт, жанагы кыз ойлойт да, эгерде мен атам болгондо мен ушинтип зордолбойт элем, мен ушинтип кыйналбайт элем дейт. Же болбосо бир баланы урушуп койду, уруп койгондо ал бала айтат, эгерде мен атам болгондо атам келип мага болушмак эле
депчи, же болбосо менин апам болгондо мен ушинтип кор болбойт элем, мен ушинтип апага зар болбойт элем деген сыяктуу вот уже балада самооценкасы төмөн болот да. Эмнеге өзүн салыштырат да, эмнеге булардын апасы бар же болбосо атасы бар, булар жыргап жашашат, а менде андай нерсе жок деп баланын самооценкасы төмөн болот, өзүгө уверенности жок болот да. Ал удобный болуп, эмне себептен удобный болот? Себеби ал жашаш керек да, он должен выживать. Кээ биркилер таштап кетсе деле мындай жакшы кабыл алат, тайнеси тайтасы сонун карайт, но бирок баары бир балада самооценкасы төмөн болот да, себеби ал нерсени толук кандуу принимать этпейт да. Эми бала да апасы менен атасы менен чогуу бирге жашаганды каалайт. Атасы менен апасы, баласы атасы менен кетип аткан болсо аны карайт дагы, менин атам болгондо мен деле ушинтип жүрмөк элем, эмнеге менин атам жок деп айтор өзүнү ушундай салыштыра берет да. Вот өзүнү салыштырат, анан биз көбүрөөк салыштырып коебуз балабызды. Акылы жок, карачы, берсең мына игрушкаңды, берсең болот го деген сыяктуу биз балдарыбызды ушундай самооценкасын бир аз төмөн кылып коебуз да, салыштырып отуруп эле. Карачы, мына идишти деле ушинтип жуасың, тазараак жуусаң болот го. Мына Айгүлдү карасаң сонун, сен уктап эле жата бересиң. Мына Айгүлдү карасаң эртең менен туруп бар жокту жыйнап, эшиктерин шыпырып, тазалап, кирлерди да жууп жайып койду. Сен жатасың, мына жатасың эле жатасың деген сыяктуу ушундай сөздөрдү көбүрөөк угуп, биздин самооценкабыз төмөн түшө берет да. Вот кээ биркилердики слишком төмөн болот, кээ биркилердики слишком завышенный болот да, аларды көбүрөөк мактаган, азамат деп. Айтор бул деле норма эмес да. Эгерде слишком жогору болуп, коронаныкига ушинтип мен ушундай сонун, мен жылдыз, асмандагы жылдызмын деп, кээ бирки адамдарды карасаң, эмне сен колуңдан эмне келет, сен билесиңби ким менен сүйлөшүп атканыңды? Керек болсо мен азыр сени жок кылып салам бул жерде. Керек болсо сени азыр иштен бошотуп коем, сен билесиңби эмне деп атасың сен өзү деп, жанагы самооценкасы өтө мындай возвышенный да. Бул деле норма эмес. Өзүнө мага боло берет, жок ушуга жакшы болсо мага боло берет, мен чыдап тура берем деген дагы бул самооценка төмөн, бул дагы болбойт. Самооценка норма болуш керек да. Өзүбүзгө ишенип, өзүбүздү баалап, өзүбүзгө болгон сүйүүнү бекемдеш керек да. Кантип бекемдейбиз? Бул самооценканы айтып атам го, бул самооценканы көтөрүү көбүрөөк бизде мына аракет кылып көтөрдүк, ушунчалык кыйналып, болду мен ушунчалык мага боло бербейт эми, мен аракет кылам деп айтор аракет кылып самооценканы көтөрдүк. Ушундай укмуш сонун болуп жүрөбүз дагы, андан кийин бир күнү үйгө бардык, дагы апабыз дагы деле бизди келесо, сен акылың жок, колуңдан эмне келмек эле деп ушинтип айтып койгон болсо, биз эмне болот, жана шарикти пүйлөп бир самооценка, мен сонун, мен мыкты болдум деп, жана пүйлөнгөн шарикке мындай чоңоюп калып туруп, анан апабыз, жакындарыбыз ушундай дегенден кийин жана шарик деп желини чыгарып салгандай, шарик шалпыйып калгандай, биз ичибизде шалпыйып калабыз да. Ушундай ичибизде айтор бардык ушул мынтип выстраивать этип келген, түзүп келген самооценкабыз бир секундта жок болот да. Ошондуктан бизде самооценкабыз мындай жок болбош үчүн биз өзүбүзгө болгон самоценностьыбызды, өзүбүзгө болгон сүйүүнү биз өстүрүшүбүз керек да. Мисалы, апаң келесо, сен эмне, колуңдан эмне келет эле деген болсо, эгерде биз самоценностьыбызды ичибизден өстүрүп алган болсок, бизге ал сөз бизге оор деле келбейт да. Себеби биз өзүбүзгө болгон бааны билебиз. Себеби мен мыктымын, мен өзүмдү ушунчалык жакшы көрөм. Вот эмне себептен жакшы көрүшүбүз керек? Ушундай жакындарыбыздын сөздөрүгө сынып жаракка кетпеш үчүн биз өзүбүздү ушул самоценностьыбызды өстүрүшүбүз керек да. Жана даракты эгип туруп, дарак тамырлаган сыяктуу, эгерде ушул тамыры орношуп, жакшы орношуп алган болсо, самоценностьыбызды ушул сыяктуу орноштуруп алган болсок, бизге андай сөздөр вообще өтпөйт да. Себеби мага азыр бирөө бир нерсе деген болсо, Жазгүл, карачы, мына бетиңдеги дактарыңды кетирбейсиңби, ушинтип деле жүрөсүңбү деген болсо, мен буга
мен үчүн бул нерсе оор келбейт да, себеби мен өзүмдү ушул дактарым менен принимать этем да, ушул дактарым менен мен өзүмдү жакшы көрөм. Себеби айда деле дагы барго, көрдүңүздөрбү, мен өзүмдү ушундай кабыл алам да. Мени бирөө эмне деп ойлоп атат, мага фиолетово да, мага баары бир, ал болгону анын ою да. Мен өзүм мына самоценности бул көтөрүү мен үчүн деле өтө аябай кыйын болгон да. Мен деле канчалаган психолог менен ушул боюнча иштегенмин, психолог менен канча бир нече жолу ушундай терапияларды өтүп, өзүмө болгон бааны көтөргөнмүн да. Вот эми кантип бааны көтөрөбүз кыздар? Мына азыр ушул сабакты уктуңуздарбы? Ойлонуп, жакшы ойлонуңуздар. Кантип биз өзүбүз эми ушунча самооценкабыз төмөн же болбосо жогору, ушуну анализдейсиздер дагы. Ушу сабакты көргөндөн кийин өзүңүздөргө вывод кылыңыздар. Мен эми мына балама самооценкасыны төмөн кылбаймын, менин баламдын самооценкасын төмөн түшүрүп албаймын деп туруп ушуга аракет кылабыз кыздар. Себеби биз бир эле өзүбүзгө жардам бербейбиз, уже жакындарыбызга дагы жардам беребиз. Жакындарыбыз ким? Биздин балдарыбыз. Балдарыбыз бизде эмне көрөт? Бизде авторитет көрөт. Биз эмне десек алар 100% ишенет. Жалган айтсак деле, чын айтсак деле, алар бизге 100% ишенет. Биз деле ата энебизге ушинтип ишенип келгенбиз да, себеби алар биз үчүн авторитет. Мисалы, биз туура эмес айтып атсак деле, биздики туура болбосо деле, биз ката кетирип ушу балага ушундай жаса деп айтып атсак деле, балабыз бизге ишенет. Апам айтты, атам айтты деп туруп, ал биздин сөзүбүздү угат да. Себеби биз аны баалап атабыз. Биз ага тарбия берип атабыз. Мына самоценностибизди кантип көтөрөбүз? Сиздерге тапшырма. Өзүңүздөр кандай ийгиликтерге жеттиңиздер? Мисалы, мына прям ушул бала кезиңизде кайсыны ойлоп мындай эстеген болсоңуз, ошону баардыгын жазып чыгасыз. Мисалы, 5ке окуйт элеңиз, биринчи мына начальный класстарда сиз жалаң 5ке отличник болгонсуз. Бул сиз үчүн ийгилик. Себеби баардыгы эле 5ке окуган эмес да, баардыгы эле отличник болгон эмес. Же болбосо окууда бир концерт болду, ал жерде сиз выступать эттиңиз. Балким бир бийледиңиз, балким бир кандай бир интермедиа койдуңуз, спектакльда участвовать эттиңиз. Бул жерде баардыгын эле колдон келе бербейт ал нерсечи. Көбү тартынат, көбү чыкпайт. Вот ушул дагы сиз үчүн достижение да. Андан кийин мына ушинтип эстеп жазасыздар кагазга өзүңүздөрдүн болгон жасаган өткөн жумуштарыңызды, жашооңузда болгон нерсени анализдеп туруп, именно себеби бизде ушул мисалы бийледик, окууда окуп, мына 11-класска чейин окудук, кээ биркилер 9-класска чейин окуду, айтор эме конкурс, ушундай соревнования болот эле. Мисалы мен өзүмдү айтып кетсем, мен шахмат ойнойт элем, баскетбол ойнойт элем. Бул жерде жана олимпиада болот эле, ошо соревнования болот эле, шахматтан соревнования болот эле, жана дене тарбиядан экзамен тапшырат элек, 100 метровка ким биринчи чуркап келет, 5 метр ушундай чуркап, канча круг айланабыз, ким биринчи келет, ушуга карап баа коюп берет эле. Мына дене тарбиядан мен экинчи болуп чуркап келгенмин да. Биринчи орунга жетпей калгам, биринчиге экинчи болуп чуркап келгенмин. Мисалы, бул деле мен үчүн чоң достижение да, бирок мен ошол убакытта мен экинчи болуп чуркап келдим дегенде мен эч ким мактаган эмес да. Бул үчүн биз ушул мактоону укпаганда, азаматсың, карачы сен экинчи чуркап келипсиң, вау, жаным, кыйынсың, сен аябай кыйын экенсиң, карачы сен экинчи чуркап келдиң, 3-чү эмес, экинчи, же болбосо 4-чү, 5-чи эмес, же болбосо эч кандай место албапсың эмес, экинчи болуп чуркап келсин, вау, мен сен менен сыймыктанам деп айткан эмес да. Хорошо, экинчи деп эле типа мындай эле кылып койгон да. Вот ушинтип мына шахмат ойногондо деле биринчи место занять эткенмин. Анда деле, вау, кызым, карачы, шахматтан сен биринчи орунду занимать эттиң, башың кыйын иштейт экен,
деп ушинтип мисалы стих жаттаганда ыр жаттаттырат эле бизде. Ыр жаттатканда мен үйдө жаттабайт элем, мен ушул сабакка келгенде жана переменада 5 мүнөт 10 мүнөт перемена болгондо мен ушул убакта мен жаттап алат элем да. Вот көрдүңүздөр, бул нерселер бааланган эмес да. Мен буну как должное эле принимать эткем. Бардыгы эле ушундай кылса керек депчи. Жок, бардыгы андай кыла албайт экен да. Вот баскетбол ойногондо деле, волейбол ким ойнойт, айтор ушинтип. Мен азыр өзүмдү мактап аткан жокмун, ойлобоңуздар. Просто сиздерге түшүнүктүү болсун деп атам да, кантип өзүбүздүн баалуулугубузду көтөрөбүз. Вот ушинтип эстеп, мына жанагы мисалы бийледиги шамдар менен бийлеп, айтор конкурста биринчи ошол класстар боюнча 10-класстар боюнча биринчи орунду занимать этип, же болбосо экинчи орунду занимать этип, ушинтип же болбосо жөн эле участвовать эттик, өзүбүздү көрсөттүк, ушунча адамдын алдыда бийледик элестетсеңиздер, ушунча көз бизди карап турат. Бул деле оңой эмес, бирок биз ошол жакка чыктык, биз ушуну бийледик, биз ушуну айтып бердик. Көрдүңүздөр, бул дагы биздин баалуулугубуз да, себеби ушунча адамдын арасынан биз чыгып атабыз, алар отурат деген сыяктуу. Вот көрдүңүздөр, просто бул нерсени бизге эч ким түшүндүрүп мындай айткан эмес да, баалаган эмес да, бааланбай калып кеткен да. Биздин самооценкабыз төмөн болуп, эмне болуптур, алсам алдым да деген сыяктуу мындай эме кылбайбыз да, вау дейбиз да, блин, мен ушунда экинчи место алган экенмин, шахмат ойноо биринчи орунду алган экенмин, блин дейм да азыр ойлосомчу. Мисалы дагы кантип мен дагы мына ушу психологияга келип, андан кийин өзүмдүн баалуулугум көтөрүлдү да. Мисалы мурда жанагындай окуп жүргөн убакта балдар айтат эле, сенин көздөрүң сулуу, сен аябай сулуусуң деп айтат эле. Ал нерселер деле уже унутулуп, жана турмушка чыккандан кийин кайненең критика айтып, кайны журтуң критика айтып, күйөөң критика айтып, бул нерселер уже унутулат экен дагы. Типа мен ушундай эң начар адаммын, мен эң жаман адаммын, мага боло берет деген өзүбүзгө ушундай отношение кылып калат экенбиз да. Жок, андай эмес. Биз Алла Таалам бизди ушунчалык эксклюзив кылып жасаган экен. Элестетиңиздер, бизде даже мына отпечаток пальцаларыбыз дагы бири-бирибизге окшобойт да. Ар бирибиздин бир өзгөчө, бир мындай сонун баалуу нерсебиз бар да. Биз аны просто баалабайбыз, биз ага үйрөнгөн эмеспиз да, биз аны билген эмеспиз да, бизге аны эч ким айткан эмес да. Вот мисалы мен өзүм менен азыр чындыгында сыймыктанам да, себеби мен мына Международный университет интегративная психологияны Россияда окуганга мага Алла Таала мүмкүнчүлүк берди да. Ушунча канчалаган миңден ашык орустардын ичинде бир эле кыргыз мен окудум да. Аны дагы мен ушул оффлайнга барганда, ушул орустарды көргөндө, практика өтүп атканда, жана ал жерде сүрөткө общий түшүп атканда, сертификат алып атканда, ошол жерде вау дедим да, вау, мен күйөөмө чалдым да, карачы дедим да, жаным караңчы, мен ушунча орустардын алдыда арасында бир мен кыргыз экенмин, блин десем, анан күйөөм айтып атпайбы, мен сага ишенем, мен билем сен колуңдан баары келет десе, эч качан укпаган сөздөрдү мен ушинтип укканда бул жерде вау, прям ушундай кайф болот экен да. Бул жерде мына самоценность, ичимде өзүмө болгон сүйүү ушунчалык күчөйүп кете берет экен да. Вот кыздар, ушинтип өзүбүздүн самоценностьибизди өстүрөбүз, ушинтип өзүбүзгө сүйүүнү өстүрөбүз. Себеби биз андай сөздөрдү уккан эмеспиз да. Балким кээ биркилер уккандыр, бирок ал сөздөрдүн, ал нерсенин кээ биркилердин балким завышенный самооценкасыдыр. Бул деле болбойт да. Жок, эмне керек болсочу деген сыяктуу. Жок, андай дагы болбойт, төмөн дагы болбойт. Норма болуш керек да. Да, мисалы элестетиңиздер, магазинге чыктыңыздар, магазинге чыктыңыздар дагы, сиздер шашып пушуп эле үй кийимчен эле чыгып алдыңыз да. Эгерде сиздин өзүңүзгө болгон самоценностьңыз, өзүңүзгө болгон сүйүүнү өстүрүп, ичиңизде орнотуп алган болсоңуз, бул жерде сиз уже мен үй кийимчен эле чыгып алдым, адамдар көрсө эмне дейт деген сизде ой пайда болбойт да.
сизге мындай айтканда баары бир болот да. Себеби сиз өзүңүздүн баалуулугуңузду билесиз. Кээ карасаңыздар мындай ушунчалык сулуу, ушунчалык сонун, бирок самооценкасы ушунчалык төмөн. Жанагы мисалы случай болду Казакстанда, карасаңыздар кыз красавица, ушунчалык сулуу, бирок анын чындыгында мына самоценности ушунчалык жок болгон да. Себеби ал ушул урса деле канча мындай насилие да, эми бул айтканда насилиянын көп түрү болот да. Ушуга чыдап өзүнүн, эгерде ушул кызда самоценности, өзүгө болгон баасы, өзүнү ушунчалык сүйгөндө, ал бул нерсеге эч качан жол бербейт эле да. Ошондуктан кыздар биздин мына самооценностибиз өтө мындай жогоруланыш керек да. Самооценка ооба туура мына келбетибизден мына өзүбүздү карап суктанып эме кылабыз, бирок чындыгында жанагы кээ биркилерди карасаң мындай хуник эле, анчалык деле сулуу эмес, анчалык деле жылдыздуу эмес, бирок алар өзүнүгө мындай ишенгени, өзүнө ушунчалык ишенет, өзүнү ушунчалык жакшы көрөт, ал мындай өзүгө ушунчалык ишенет да, типа ага не важно ал кийими кандай, эмне кийип алган, ал өзүн жакшы көрөт, ал өзүн баалайт. Кээ биргилер ушунчалык сонун жана сүрөттөгүдөй фигурасы идеальный, прям сүрөттөгүдөй 90-60-90 болсо деле, самооценности жок болгон болсо, ал ушундай урса деле, мындай морально насиловать этсе деле, морально насиловать дегенде кандай сөз менен, постоянно сенин колуңдан эмне келет, карачы түсүңдү деп эле ушундай самооценкага чек арасыга кире берсе, бул самооценка, чек ара бул взаимосвязанный да баардыгычы. Ошондуктан мына ичибиздеги болгон самоценностибизди өстүрүшүбүз керек да. Эгерде ушул самоценностибиз болсо, биз эч кандай насилияга жол бербейбиз да. Ошо насилие, мисалы, насилиянын дагы өтө көп түрү болот да. Мисалы, кээ биркилер кол көтөрөт, кээ биркилер сөз менен айтыр, мындай жаман сөздөрдү айтканда деле, бул деле насилие да, кыздар. Бул эмоциональное насилие, бул уже эмоция менен эле ушу бизди жеп коет да. Ушундай кээ биркилерде изнасилование болот, бул деле насилие. Айтор насилие дагы көп эмеге бөлүнөт. Эгерде биздин самооценностибиз ушундай уже тамырлашып, ушунчалык орношуп алганда, биз ага эч качан жол бербейбиз. Эч качан жок, мени менен мындай кылса болбойт, мен буга эч качан жол бербеймин деп биз уже жок, мага мындай отношение кылса болбойт. Мисалы, мага уже күйөөм мурдагыдай отношение кылбайт, кыла албайт. Эмне себептен? Себеби мен ага жол бербеймин. Мен ага эми жол бербеймин. Себеби мен өзүм баалуулугумду билемин. Мен айтам го, мисалы, мен мурда күйөөмдү жоготуп алуудан коркуп жашасам, азыр күйөөм мени жоготуп алуудан коркот да. Өзү деле айтат, сен өзүңө баң көтөрүп алдың, дейт да. Ооба, мен я достойна только самого лучшего дейм да. Мага уже боло бербейт, мурдагы Жазгүл жок уже деп айтам да. Мурдагы Жинде жок уже да. Вот реально мурдагы мен чындыгында мындай акылым жок болгон экен да. Себеби мен азыр ойлоп көрсөм, мен ушунча нерсеге деле, мен деле ушундай насилиеге чыдап келген аялмын да. Себеби мен самооценкам ушунчалык төмөн болгон экен да. Азыр мен өзүмө болгон бааны билем. Мен өзүмдү сүйөм, мен өзүмө ишенем, менин колумдан баары келет. Но хорошо, биринчи жолу келбесин, но бул мен үчүн опыт болот. Кийингисиде бир аз жакшыраак болот. Андан кийингиси лучше болот. Ошентип лучше болуп кете берет да. Эгерде мен аракет кылбай эле дагы деле ушул жашоомдо, мурдагы жашоомдо отурганда, жок, азыркы Жазгүл жок болот эле да. Болгону биз аракет кылабыз. Вот мисалы, самооценканы мына кийимден көтөрөбүз, өзүбүзгө болгон сүйүүдөн көтөрөбүз. Жакшы посудада тамак жеп, сковородкадан эле мага боло берет, бат жеп жумушумду аткарышым керек. Жок, кыздар, жумуш эч жакка кетпейт. Мына мындай карасаңыздар, апаларыбыздын жумушу бүткөн эмес.
чоң эне чоң аталарыбыздын жумушу бүткөн эмес, бүтпөйт, эч качан бүтпөйт. Даже мисалы бизде тайнем айтат эле да, бизде тайнем аябай акылдуу аял болгон да, 80ден ашса деле бетинде тырышы жок эле. Себеби ал азыр ойлосом тайнем өзүнү жакшы көргөн экен да, бизге айтат эле, эртең менен турдуңбу, биринчи өзүңдүн келбетиңди кара дейт эле. Биринчи өзүң жасангындагын, андан кийин гана чыгып жумушуңду аткар дейт эле да. Бетти карасаң бет болот, бетти карабасаң жамбаш болот дейт эле да. Вот ошондуктан кыздар эртең менен эле туруп, шашып пушуп эле жумушка кирип кетпестен эртең менен туруп, биринчи өзүбүздү күзгүгө карап, жаным, мен сени ушунчалык жакшы көрөм, билесиңби? Мен сени менен сыймыктанам, сен аябай сонун кызсың, сен азаматсың. Карачы, сен ушунча нерсеге чыдап келипсиң, сага медаль бериш керек. Карачы, сен колуңдан баары келет, жаным десе. Мен сени менен сыймыктанам. Мен сени жакшы көрөм. Деп өзүбүзгө күзгүгө карап айтып, күзгүгө караган сайын, жаным, күндөн күнгө сулуу болуп кетасыңбы? Кыйынсың, кыйынсың. Сен колуңдан баары келет, мен сага ишенем. Деп өзүбүзгө ушундай сөздөрдү айтабыз эми. Бирөөдөн күтпөйбүз, эч кимден күтпөйбүз. Эгерде өзүбүзгө ушундай сөздөрдү айтпасак, эгерде өзүбүзгө өзүбүз сүйүү бербесек, кыздар, анда бирөөдөн сүйүү күтпөй эле коелу, бирөөдөн уважение, урмат күтпөй эле коелу. Себеби биз өзүбүздү өзүбүз сыйлабай жатпайбызбы, өзүбүздү урматтабай жатпайбызбы? Мага боло берет, деп, уят деп, өзүбүзгө албаган нерсени бирөөлөргө көтөрүп барабыз, Мисалы, бирөө той кылып атат, чоң себет, же болбосо день рожденияга бирөөгө конокко кетип атабыз. Өзүбүз жебеген нерсени, өзүбүзгө ушуну ыра көрбөйбүз. Ушул адамга көтөрүп барабыз. Өзүңө сонун шакек көрдүң, же болбосо сөйкө көрдүң, же болбосо көйнөк көрдүң, аны өзүбүзгө албайбыз. Себеби өзүбүздү баалабайбыз да. Жок, бүгүн Айгүлдүн туулган күнү экен, ушул сонун көйнөктү алып берейинчи, ушул кийсинчи деп ушуга көтөрүп барабыз. Же болбосо букет көтөрүп барабыз. Өзүбүзгө өмүрүбүздө бир букет албайбыз, өзүбүз үчүн атайын. Бирөө үчүн не жалко көтөрүп барабыз. Эмне себептен? Уят, жакшы көрүнүш керек, жаман кыз болуп калбаш керек, жаман ойлобош керек, өзүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Акчабыз жок болсо деле карызга алып барышыбыз керек. Эмне себептен? Ушул Жазгүл алып келиптир десин деп. Жок, болду, стоп. Бирөө үчүн жашаганды токтотобуз. Публика үчүн жашаганды токтотобуз. Акчаңыз жокпу, барбай эле коюң, эмне десе дей берсин. Ит үрөт, караван кетет. Айтып кала берет. Ошол өзүңүзгө көптөн бери ала албай жүргөн нерсеңизди өзүңүзгө алыңыз. Өзүңүзгө хотя бы бир букет гүл алыңыз. Хотя бы бир штук гүл алып, өзүңүздү сүйүндүрүңүз. Өзүңүзгө бир букет гүл алыңызчы, канчалык сүйүнөсүз. Канча мындай бул айтып бербес мындай кубаныч да. Мисалы, ушул көйнөктү деле алдыңбы, жок, эмнеге алыпмын, андан көрө бир башка нерсе алсам болот эле, андан көрө апама алып берсем болмок эле, андан көрө балама алып бербеймби, же продукт алсам болот эле го, эмнеге мен ушуну алдым, башым иштебейт да дебестен, жок, өзүңүзгө алып үйрөнүңүздөр. Себеби мага боло берет эмес. Жерде отурасыздарбы, төшөктү алып келип астыңыздарга коюп салыңыздар, мага боло бербейт. Жок, бүгүндөн баштап мага болбойт деп өзүңүздөрдү жакшы көрүңүздөр. Качан биз өзүбүздү жакшы көрүп баштаганда гана, андан кийин гана бизди башка бирөөлөр дагы жакшы көрө баштайт. Карачы, мен буга мурда мындай мамиле кылат элем, жок, азыр бул өзгөрдү. Азыр мен буга мындай мамиле кылсам болбойт деп ал адам уже ойлонуп калат. Себеп көрүп атат, сиздин өзүңүзгө болгон мамилеңиз өзгөрүп атат. Ошондуктан сүйүүнү өстүрөбүз.
тамырларды чачабыз. Өзүбүздү бирөөгө салыштырбайбыз. Себеби бизде өтө көп салыштырган да. Ушундай сонун отуруп алып, жана тойго барганда маскабызды кийип, мисалы тойго барганда жаасаны барабыз го. Жаасаны барып, баардыгын монтип бир башка эмеде отурабыз да. Бул жерде бир өзүбүздөн бир аз сулуураак кызды көрүп калсак, биз жок. Ана менден сулуу. Ана кыз аябай сулуу экен. Карачы. Блин, мен дагы ушундай сулуу болгом да. Мен дагы ушундай фигурам болгондо. Көйнөгү сонун экен. Мен дагы ушундай көйнөгүм болгондо. Кымбат көйнөк экен. Бир 10 миңге алгандыр. Же 5 миңге алгандыр. Деп өзүбүздүн кийимибиз менен, өзүбүздүн келбетибиз менен, өзүбүздүн фигурабыз менен аны салыштырбастан жакпай жатабы? Өзгөрүңүздөр. Ошол фигурага келиңиздер. Өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштеңиздер. Неге ал ошол нерсе, анда ушул фигура бар, неге сиздерде жок? Сиздердин дагы колуңуздардан келет. Себеби бар жок могу жерде бизде ушул эски установкалар менен жашап келебиз да. Бизди ушу бала кезибизден салыштыра берип бизди самооценкабызды ушунчалык төмөн кылып койгон да. Ушул самооценканы көтөрөбүз. Вот эми азыр Кудайга шүгүр канчалаган билим алсак болот, ушул билимдерди угуп эле койбостон, угуп эле ушул жерде калып кетпестен, ушул билимди жашооңуздарга применять этиңиздер, колдонуңуздар. Балдарыңыздарга колдонуңуздар, мындай балдарыңыздар менен колдонуңуздар. Өзүңүздүн жашооңузга киргизиңиз. Бул кыйын болот. Сиздерди көрүп балдарыңыздар да, кыздарыңыз, эгерде вот кыз бала көбүрөөк эме болот, кыйналат. Эмне себептен? Себеби билим жоктугунан кыйналат да. Эгерде билим болсо, сизди карап, апам ушинтет эле, апам мынтип жүрөт эле деп, ал уже көргөн нерсебизди аткара берет экенбиз да. Биз эмнени көрдүк? Бизди мисалы турмушта мынтип жаша, мындай бол, күйөөңө мындай мамиле кыл деп бизди эч ким үйрөткөн эмес. Бизде турмушка чыгасың, турмушка чыгам дейбиз. Көбүбүз 99% мурдагы турмушка чыккандар, СССРдин убагында деп коеюн. Даже бул турмушка чыктым, болду, мен жөн эле мындай жашап ушул адам менен жашайм деген ой болгон да. Бул жерде постель маселеси, ал экөө кошулат экен, ал кошулгандан кийин бала пайда болот экен. Андай түшүнүк такыр жок болгон да. Мисалы, бала каяктан төрөлөт десе, мен сени капустадан таап алдым, же болбосо мен сени ушул жерден сени айсты алып келип берди десе, биз ушуга ишенчү элек да. Себеби бизде төшөк маселеси ушундай экөө бир күйөөсү менен аялы ушундай кошулат экен, ушундай секс болот экен деген бизде андай түшүнүк такыр жок болгон да. Азыркы балдар интернеттен каалаган нерсени көрөт. Кантип бала чыгышыны, кантип бала пайда болгон, секс деген эмне экенин билет. Бизде андай түшүнүк жок болгон, билим жоктугунан биз ушинтип күйөөбүзгө кантип сүйлөгөндү, кантип мамиле кылганды, кайненебизге кантип мамиле кылганды билбейбиз. Биз ичибизде ушу толтура таарынычтар менен отурабыз да, дагы деле надоел, тажадым, тойгозду да ушул. Качан бөлүнүп кетет экенмин? Тезирээк эле бөлүнүп кетсем экен деп ойлойбуз. Бирок бөлүнсөк деле ал проблема чечилбейт да, себеби ал проблема биздин ичибизде болуп атпайбы? Төмөн самооценка, салыштыруу, таарыныч, бул биздин ичибизде болуп атпайбы? Бул биздин жашообузда болгон нерсе да, алардын жашоосунда болгон эмес. Алар бизге жөн эле мындай чын жүрөгүнөн айтып атса деле, биз аны чын жүрөктөн кабыл албайбыз, биз аны негатив аркылуу кабыл алабыз. Себеби ал биздин ичибизде негатив болуп атат. Ошондуктан өзгөргөнгө аракет кылабыз. Баардыгыңыздарды жакшы көрөм, баардыгыңыздарды өптүм, кучактадым. Сурооңуздар болсо жазып коюңуздар.